Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү эмне берет деген суроо азыркы учурда ар бир Кыргызстандын жаранын, анын ичинде өзгөчө ата-энелерди ойлонтуп жаткан учур. Чындыгында Кыргызстанда 12 жылдык мектептик билим берүү моделине өтүү бул окуучуларга тереңирээк билим берип, 21-кылымдын чакырыктарына даярдоонун эң маанилүү бөлүгү жүрүп жатат. Эгерде биз астыда сереп сала турган болсок, ушул 12 жылдык билим берүү үчүн азыркы учурда жаңы билим берүү стандарттары, программалары жана ошондой эле окуу китептери толугу менен мазмундук жактан өзгөртүлүү этаптары жүрүп жатат. Ошону менен бирге Кыргызстандын баардык туташ аймактарында STEM предметтеринин мугалимдерин дагы атайын курстардан өткөрүү жүргүзүлдү. STEM багыты дегенде бул математика мугалимдери өзүнчө, ал эми табигый предметтерге кирген физика, химия, биология жана география сабагынын мугалимдери өзүнчө илим деген багытта курстан өткөрүлдү. Бул курстун аталышына көңүл бурсаңыздар, курстун аталышы PISA компетенцияларын өнүктүрүү аркылуу окуучулардын табигый илимий сабаттуулугун жогорулатуу деп аталат. Албетте бул курстун мазмуну эл аралык тажрыйбалардан алынды десек болот. Эл аралык тажрыйбалар сиздин окутуу процессиңизди мыкты кылат деп эмне үчүн айта алабыз? Эгерде көңүл бурсак, эл аралык тажрыйбаларда сунушталган негизги көйгөйлөр бул мугалимдердин кесиптик өнүктүрүү программаларына өзгөчө басым жасалат экен. Башкача айтканда, алар окуучулардын окутуу көндүмдөрүн жакшыртууга багытталган экен. Экинчи, окуучуларга келсек, окуучулар үчүн изилдөөлөргө негизделген билим берүү ресурстары даярдалган. Тагыраак айтсак, аларда баштапкы мектепке чейинки жана мектептин баштапкы класстарынан баштап эле изилдөө сабактарына, өз алдынча билим алууга, умтулууга, ушул көндүмдөргө үйрөтүлөт экен. Мына ошондуктан алардын контенттери, окуу китептеринин бардыгы изилдөө сабактарына негизделген. Албетте, баланын билим алышы үчүн бул да жетишсиз. Азыркы учурдун эң максималдуу пикке жетип жаткан бул интернеттин заманында дагы үзгүлтүксүз окутуу үчүн санариптик чечимдер кабыл алынган. Алар аралаш окутууну колдойт десек болот. Азыр ушул үзгүлтүксүз окутуу үчүн санариптик чечимдер жөнүндө бир аз токтолуп өтөлү. Мисалы, билим берүүдөгү санариптик чөйрөдө жасалма интеллект технологиялык процессте барган сайын билим берүүдө дагы көбүрөөк колдонулууда. Жасалма интеллекти билим берүү системасына интеграциялоо, сабак берүүнү жана окутууну жекелештирди, натыйжалуу жана инновациялык кылды деп айтсак болот. Эл аралык тажрыйбада дүйнө жүзү боюнча 12 жылдык билим берүү мектептери үчүн жасалма интеллектке негизделген сабак берүү жана окутуу куралдарын иштеп чыгууда алдыңкы компаниялар менен кызматташып жатат. Мисал катарында, азыркы учурда өзгөчө белгиленип жаткан эң алдыңкы PISA-нын жыйынтыктарында астыга чыгып аткан мамлекеттердин бири Сингапур. Сингапур жаштарды жасалма интеллектке багытталган келечекке даярдоо үчүн келечек мектебинин дизайн программасын ишке киргизүүдө. 2022 жылдан баштап окуучулардын өзгөртүүчү окуу тажрыйбасын тестирлөөгө 1 миллиондон ашык АКШ доллары сарпталгандыгын алар ачык жазып жатышат. Демек, санариптик дүйнө азыркы учурда мектептен сырткары үзгүлтүксүз билим алууну толуктайт десек болот. Мына ошондуктан биз астыда мугалимдерди окутуп жаткан учурда PISA компетенцияларын өнүктүрүү аркылуу окуучулардын табигый илимий сабаттуулугун жогорулатуу курсу 4 күнгө пландаштырылып, 72 сааттык сертификациялоого ылайыкталган. Анын мазмуну төмөндөгүдөй модулдардан турат. Биринчи модул — илимий сабаттуулукка киришүү, экономикалык кызматташтык өнүктүрүү уюмунун негизинде PISA. Экинчи модул — илимий мамиле көндүмдөрү жана суроо талапка негизделген окутуу. Ал эми үчүнчү модул — табигый илимдердеги концептуалдык түшүнүктүү өнүктүрүү деп аталат. Биз модулдардын бардыгын 72 сааттын ичиндеги материалды толук айта албасак дагы, кыскача негизги ойлорду бөлүп алып талкуулаганга аракет кылып көрөлү. Келиңиздер анда, бул курстун максаты эмнеге арналгандыгын карап көрөлүчү.
Курстун максаты PISA'нын илимий компетенцияларын өнүктүрүү аркылуу окуучулардын табигый илимий сабаттуулугун жогорулатууга арналган курсунан мугалимдерди окутуу болуп саналат. Мына алдыда PISA 2025 компетенцияларын өнүктүрүүгө эл аралык тажрыйбалардын мамилеси кандай болуп жатат? Ушуга токтолуп өтөлү. 2025 жылдагы PISA компетенцияларын өнүктүрүүгө эл аралык тажрыйбалардын мамилеси 3 аспект менен каралат экен. Алардын биринчи аспектиси суроо талапка негизделген окутуу аркылуу алынган билим. Эгерде бул сүйлөмдү чечмелей турган болсок, мындайча кабыл алсак болот. Мисалы, окуучуларда өздөрүндө бар билимди андан арыдагы жаңы билимдер менен толуктоо, жаңы маалыматтарды алуу үчүн алар изилдөө сабактардын жардамы менен изилдөө ишмердүүлүгү калыптанган болсо, анда алар жаңы билимди өз алдынча ала алат дегенди түшүндүрөт. Мына ошондуктан суроо талапка негизделген окутуу аркылуу алар изилдөө сабактарын өткөрүп, ошол окуу китептеринде, методикаларында дагы бардык багыттар мына ушуга багытталган. Бала өз алдынча билим алууга, жаңы билимди өзү толуктоого жана ошол алган билимди тагыраак айтканда концептуалдык түшүнүүнү өзү түзүүгө үйрөнүшү керек экендигине басым жасалууда. Дагы бир экинчи аспектиси бул илимий процесстин көндүмдөрү аркылуу компетенттүүлүктү жогорулатуу деп аталат. Илимий процесстин көндүмдөрү дегенде бизге белгилүү. Бул окуучулар өз алдынча байкоо жүргүзө алыш керек. Байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгында алар салыштыруу, классификация жана ушул көндүмдөрүн жүргүзө алыш керек. Жана эгерде окуучу кандайдыр бир затты же кандайдыр бир кубулушту объектиге байкоо жүргүзүп салыштырып жатса, ага карата өзүнүн прогноздорун айтып, гипотезаларын сунуштай алыш керек. Жана ал суроолорду, гипотезаларды кайра аргументтештирип, далилдеп, жана ошол зат болобу же кубулуш болобу ага карата өзүнүн жеке баасын дагы бере алыш керек. Мына ушул көндүмдөр, илимий процесстин көндүмдөрү, азыркы учурда 21 кылымдын көндүмдөрү, окуучулар ээ боло турган, окуучулар үчүн талап кылына турган көндүмдөр деп эсептелинет. Мына ошондо гана алардын компетенттүүлүгү жогорулайт деп эсептешет. Дагы бир аспектиси бул контексттик маселелерди чече алышы. Окуучулар ар кандай практикалык суроолорго жооп берип, ар кандай контекстте алган билимдерин колдоно алыш керек. Ал жеке инсан катары, ошол коомдун мүчөсү катары жана глобалдык деңгээлде, ушул бардык эл аралык деңгээлде ал өзүнүн билимин колдоно алышы керек деп айтылып жатат. Мына ошондо гана PISA 2025-те ушул окуучулардын компетенттүүлүгүн жогорулагандыгын, өнүккөндүгүн мына ушул аспектилер менен түшүндүрүп жатышат. Биз азыр бул аспектилердин жыйынтыгы менен демек биз PISA'нын рейтингинин артынан жүрүшүбүз керек деп түшүнүп калбашыбыз керек. Албетте, биз бул жерде эң негизгиси PISA'нын компетенцияларына калыптандыруу аркылуу окуучуларды жашоонун көндүмдөрүнө үйрөтүшүбүз керек экен. Ал үчүн коомдо өзгөртүүчү негизги күч бул мугалим. Мугалимдердин күчтүү структурасын жана мугалимдердин күчтүү коомун, командасын түзүү зарыл. Жана ошону менен бирге эле азыркы учурда окутулуп жаткан билим берүү стандарттары, мазмуну, окуу китептердин мазмуну учурга, талапка туура келип жатабы мугалимдер окутуп жаткан. Мына ушунун мазмунун дагы кароо керек. Мына ушул себептен биз PISA'га катышуунун себеби окуучуларыбыз азыркы учурда сапаттуу билим алып жатабы, мугалимдер азыркы учурдун көндүмдөрүнө үйрөтүп жатышабы? Жана биздин окутуп жаткан стандарттарыбыз, китептерибиздин мазмуну азыркы учурдун талабына жооп береби деген суроолорго жооп алуу максатында эл аралык эталон катарында эсептелип жаткан PISA'нын сынагына катышууну туура көрүп жатышат. Бул жыйынтыктарды карасак, эл аралык тажрыйбаларды эске алсак, абдан көптөгөн мамлекеттер алдыңкы орунга чыккан, бир нече жолу катар менен чыккан Сингапурду, ошол эле Японияны, Гонконгду жана башка мамлекеттерди эске алсак, алардын айтымында байкоолордун жыйынтыгынан алсак, мугалим жетектеген окутуу жана изилдөөгө негизделген окутуу болгондо гана, ушул экөөнү айкалыштырганда гана окутулган окуучулар эң жакшы натыйжаларга ээ боло тургандыгын диагностикада көрсөтүлүп жатат.
Мына ошондуктан бүгүнкү күндө так илимдерди окуп үйрөнүү үчүн, табигый предметтерди окуп үйрөнүү үчүн, математикалык эсептөөлөрүн калыптандыруу үчүн изилдөө сабактары актуалдуу экендиги бул чындык. Келгиле анда азыр биз силер менен эмне үчүн изилдөө сабагы керек экендигин мисалдардын жардамы менен түшүнүүгө аракет кылып көрөлү. Изилдөө сабагы деген эмне? Ал эмнени камтышы мүмкүн? Азыр алдыда биз силер менен бир теманын мисалында ушул суроолорго жооп алып көрөлү. Изилдөө сабагы. Изилдөө сабагы сабак көбүнчө бир сабак же бир катар сабактар боюнча окутулат. Мисалы, химия сабагынын мисалында календардык планда таза заттар, аралашмалар, таза заттарды аралашмалардын бөлүп алуу ыкмалары деген тема 2, 3 же 4 темага бөлүнсө, ал ар бир сабакты өзүнчө изилдөө сабагы катарында өтүп, ар бир сабакка жыйынтык чыгарууга үйрөтүүгө болот. Изилдөө сабагында окуучулар изилдөөнү өзүлөрү жүргүзөт, көйгөйдү өздөрү аныкташат. Ал көйгөйгө карата суроолорду берип, өздөрүнүн жеке гипотезаларын жаратуу менен башталат. Ал эми ал суроолорго жооп берүү үчүн алар өз алдынча маалыматтарды чогултуп, талдап, натыйжаларды жана корутундуларды жалпы талкууга алып чыгат. Жана ушул учурда сабактын процесс учурунда белгилүү бир көндүмдөргө үйрөнүшөт. Мына ошондуктан изилдөө сабагынын мен айрым гана окуучулардын автономиясында эмнелер тиешелүү экендигин санап өттүм. Демек, изилдөө сабагында окуучунун автономиясы кандай деген суроо бардыгыбызды ойлондурушу керек. Мисалы, мен азыр силикат өнөр жайы деген теманын мисалын түшүндүргөнгө аракет кылып көрөйүнчү. Силикат өнөр жайы дегенде биз цемент, айнек, керамиканы түшүнөбүз. Ал эми силикат курулуш материалдары десек, албетте айнек, цемент, кирпич. Буларды биз колдонуп жүрөбүз, балдардын ар биринде бул терминдер тааныш. Азыр эми сабактын планына келсек, силикат деген термин бул илимий термин. Ал эми силикат терминдери курулуш иштеринде колдонуп жаткандыктан, аны колдонууда биз анын касиеттерине карата ар кандай максатта колдонобуз. Демек, бизде мындай негизги идея пайда болушу мүмкүн. Силикат курулуш материалдардын имараттын жылуулугуна таасири кандай болду экен? Эгерде бул негизги идеяны бөлүп ала турган болсок, бул ошол сабактагы өзөктүү негизги ойду бере турган идея болуп саналат. Албетте, бул жөнүндө окуучулар изилдөө сабагын өткөнгө чейин эле аларда билимдери бар. Аларды көргөн, кармап көргөн, жашоосунда колдонуп жатышат. Силикат деген илимий термин дагы, силикат курулуш материалдары дагы, анын имаратка кандай жылуулукка таасир эте тургандыгы жөнүндөгү ойлордун бардыгы билимдери бар. Ал эми изилдөө сабагынан кийин ал эгерде силикаттан башка да курулуш материалдары альтернативдүү азыр кандай колдонуп жатат, алар менен салыштырып көрүп, дагы жаңы билимдерге ээ болсо, жаңы концептуалдык түшүнүүлөр пайда болгон болсо, анда ал билимдер андан ары дагы мектепти бүткөндөн кийин дагы алардын жашоосунда колдонулат. Мына ушул ойду, ушул терминде методикада узак мөөнөттүү түшүнүк деп атап коюшат. Кыскартып мен ОМТ деп жазып койдум, бул узак мөөнөттүү түшүнүк. Демек, силикат деген термин силикат курулуш материалдары имараттын жылуулугуна таасири жөнүндөгү ойлордун бардыгы калыптангандан кийинки бул узак мөөнөттүү түшүнүк катарында калат дагы, окуучулар андан кийинки жашоосунда дагы өмүр бою колдонулат дегенди түшүндүрөт. Эгерде силикат темасы бир нече сабак болсо, алардын бардыгы өтүлүп бүткөндөн кийин жалпы бир жыйынтыкка келишет. Бул негизги концепция деп да атап койсок болот, жалпы жыйынтык деп да айтсак болот. Мисалы, бул жыйынтыкты мен окуп көрөйүн. Силикаттар адамзат жашоосунда маанилүү роль ойнойт. Бирок алардын өндүрүлүшү жана колдонулушу экологиялык туруктуулукту талап кылат деп айтылат. Ооба, бул жерде силикаттар адам үчүн маанилүү жашоосунда. Абдан көп тармактарда колдонобуз, курулуш иштеринен сырткары дагы. Себеби алар алдыда керамика, айнек жөнүндө да сөз кылышат. Бирок ошолордун бардыгын өндүрүп жатканда абага зыяндуу заттар чыгып жатабы? Алар экологияга кандай таасир этип атат? Ошондуктан ал туруктуулукту кантип
алып калыш, токтоп сактап калыш керек деген ойлорду дагы эске алып, алар жалпы жыйынтыкты же негизги концепцияны жаратышат. Мына ошентип окуучуларда жаңы билимди куруу деген концептуалдык түшүнүүнү жаратып атат. Ошол эле учурда табигый предметтер боюнча мына ушундай концептуалдык түшүнүктү жаратып, эң акыркы сүйлөм менен аяктап жатат. Мына ушул терминдер методикада абдан кылдат ойлонулуп, мугалим сабактын максатын коюп жатканда окуучулардын билимин баалоодо ушул негизги түшүнүктөрдү дагы жакшы айырмалап билип алышы зарыл. Андан ары сөзүбүздү уланталы. Мисалы, изилдөө сабагын өткөрүп жатабыз дейли. Балдарга мугалим кандай тапшырмаларды берип жаткандыгын ошол изилдөөнүн астында изилдөөнүн максатын түшүнүшү керек. Мисалы, курулуш материалдары имараттын жылуулугуна кандай таасир этет деген суроону коюп, балдарга ошол курулуш материалдарын силикаттан башка дагы эмнелер колдонуп жаткандыгын сураса, албетте алар айта алат. Алар айлана чөйрөдө кошунасынын же туугандарынын же жакындарынын үйлөрү эмнеден курулуп жаткандыгын көрүп жатышат. Ошондуктан мисал катарында газобетон менен, кирпич менен, брус жыгачтар менен, каркастык конструкция менен, мына булар менен эгерде аралашып көрүп жүргөн болсо, бул мисалдарды келтире алат. Келгиле анда ушул курулуп жаткан үйлөрдүн ар биринен кичинекей бир буюмун алып келип, алардын жылуулук өткөрүмдүүлүгүн салыштырып көрөлүчү деген кичинекей изилдөө сабагын жүргүзө турган болсок, албетте каркастык конструкциядагы курулуп жаткан жыгачты, брус жыгачтарын алып келип, бул жыгачтар жалпысынан целлюлоза деп аталарын илимий термин катарында тааныштырсак болот. Ал эми кирпич, газобетон жана башка дагы силикаттардан курулуп жаткан үлгүлөрдү алып келип, булар жалпысынан силикаттар деп аталат. Келгиле анда тажрыйба жүргүзүп көрөлү, кайсынысы жылуулукту жакшы сактайт деген ар кандай тажрыйбаларды сунуштаса болот. Мүмкүн балдар аларды ысытып көрүшү мүмкүн, же ысык сууну куюп коюшу мүмкүн. Жана башка вариантта эксперименттер менен алар бир нече жолу тактап текшерип, аягында мындай жыйынтыкты көрө алышат. Мисалы, биринчи силикат муздай тургандыгын байкашат. Демек, жыйынтык чыгарса болот, силикаттан курулган үйлөр бекем, жер титирөөгө туруктуу болгону менен, катуу болгону менен алар тез муздайт биринчи. Ошондуктан аларды дагы кошумча жылуулоо керек экендигин түшүнүшөт. Андан сырткары жыгач экинчи муздай тургандыгын, бирок бул жерде каркастык конструкция менен брус жыгачтардын айырмасы бар. Алардын калыңдыгы, бекемдиги, мына ушунун бардыгын эске алышат. Жана үчүнчү, албетте бул газобетон акырында муздайт. Арасында боштуктар бар. Алар жылуулукту кармап калышат. Жана башка ушул сыяктуу изилдөөлөрдө алган маалыматтарын менен алар өздөрүнүн гипотезаларын жаратат. Андан кийин аларды дагы талдап, маалыматтарды чогултуп, изилдеп отуруп, аягында мына ушундай ирээттүүлүктү түзөт дагы, андан кийин өздөрү баа беришет. Мен кандай үйдү курам, кайсы материалды колдоном, эмне үчүн колдоном деген сыяктуу. Мына ушул изилдөө сабактардын уландысы катарында биз долбоордук сабакты айтсак болот. Мисалы, изилдөө сабагында ушул үйдү курууга кетип жаткан бир эле предметти алып, анын жылуулук өткөрүмдүүлүгүн гана анализдеген болсо, долбоордук сабак бир нече убакытты талап кылат. Айырмасы, изилдөө сабагында окуучулар изилдөөгө, билимге багытталган, мында негизги басым талдап, жаңы билимдердин процессин куруп жатат. Башкача айтканда, окуучуларда жаңы концептуалдык түшүнүү пайда болуп жатат. Ал эми долбоордук иште айырмасы жыйынтыгында продукция алынып жатат. Жалпысынан балдар өз алдынча жаңы билимди, жаңы концептуалдык түшүнүүнү алып жатат. Бул учурда окуучулар мазмундук билимге дагы жана ошондой процедуралык билимдер да калыптанат. Биз астыда бул жөнүндө сөз кылабыз. Бул маалыматтарды алгандан кийин окуучуларда эмне жөнүндө ойлонууга түрткү берет деп ойлойбуз. Албетте, бул жерде окуучуларда келечек жөнүндө ойлонушат. Силикатты кандай курулуш материалдар менен алмаштырса болот келечекте? Же болбосо келечекте имараттын жылуулугуна таасир этүүчү кандай материалдар алынышы мүмкүн? Албетте, бул суроолорго жооп берүү үчүн мен төмөндөгү сүрөттү сунуштагым келет. Эгерде сүрөткө жакшы көңүл бурсак, мына келечекте биоцемент, кайра иштетилген бетон сыяктуу заманбап материалдар архитектурада активдүү колдонуло тургандыгын көрсөтүп турат.
робот колдор экологиялык жактан таза пакеттерден имараттарды чогултуп, куруу процесстерин автоматташтырып жатат. Жана ошондой эле арткы планды карасаңыздар, изилдөө борборунун лабораториясында адистер жашыл курулуш ыкмаларын жана жаңы материалдарды сыноо менен алектенип жатышат. Мына ушундай келечекти көрө билүүчү суроолордун жардамы менен балдардын астыдагы ойлонуусун дагы жаратсак болот экен. Келгиле анда жыйынтыктайлы, изилдөө сабагы деген эмне? Ал эмнени камтышы мүмкүн? Биринчи суроолорду берет, көйгөйлөрдү карап туруп, аларды далилдешет, эксперименттер менен кайра-кайра санап, ченеп, өлчөп. Үчүнчүдөн алар өздүлөрү түшүндүрөт. Өзүндө бар жаңы билимдердин жардамы менен изилдөөлөрдүн жыйынтыгында байкагандарын, көргөндөрүн талдап отуруп түшүндүрөт, гипотезалар жаратат. Бирок ошол пайда болгон түшүнүктөр туурабы, аларды окуучулар менен бирге мамиле түзүп, жаңы маалымат менен мамиле түзүү, байланыш түзүү аркылуу интернет ресурстарындагы маалыматтар менен кездешип, аягында эксперименттер менен дагы бир нече жолу далилдеп, өздөрү тастыкташат жана баарлашууга алып чыгышат. Мына ушул сыяктуу кадамдарды камтыйт экен. Мына ошондо жыйынтык чыгарсак болот. Демек, изилдөө сабагында окуучунун автономиясы менен мугалимдин орду кандай? Окуучунун автономиясы дээрлик астыга чыгат деп айтсак болот. Жаңы билимди өзү конструкциялап, өзү жаратып жатат. Ал эми мугалимдин ролу. Бир учурда мугалим борбордук орунду ээлеген. Жалгыз гана мугалим билим берүүчү жана окуучу үчүн китеп гана болгон. Азыркы учурда учурдун талабы таптакыр башка болуп жатат. Бул азыр эле астыда айтып өттүк жасалма интеллект жөнүндө. Мына ошондуктан мугалимдин орду мыкты устат деп айтсак болот. Мыкты жетектөөчү, башкаруучу эмес, жетектөөчү гана. Же болбосо методиканы термининде бул мыкты фасилитатор, же болбосо мыкты ментор болуш керек деп айтылат. Мына ошондуктан бүгүнкү учурда азыркы сүрөттө көрүп жаткандай, азыркы жазылып жаткан билим берүү стандарттарынын мазмуну, окуу китептеринин мазмуну толук өзгөрөт деген сөз бул мугалимдин жана окуучунун позициясында бири-бирине өнөктөш, бири-бирине жагымдуу маанайды тартуулаган, шыктандырган, мына ушундай кадамдарга бара турган бир жаңы позициядагы билим берүүнүн модели түзүлөт. PISA 2025 илимди баалоо системасы эмнелерди баалайт? Албетте бул табигый илимдер боюнча көңүл бура турган болсок, табигый илимдер боюнча билим берүүнүн 4 компонентин эске алышат. Бул компоненттер менен таанышып өтөлү. Биринчи бул компетенциялар. Компетенциялар жөнүндө алдыда кененирээк бир аз айтып өтөбүз. Экинчи бул контексттер. Буга да токтолобуз. Жана билим, төртүнчү бул илимий идентификация. Мына ушулар PISA 2025-те илимди баалоо системасынын табигый илимдер боюнча билим берүүнүн 4 компоненти катары каралып жатат. Анда азыр компетенциялар жөнүндө сөз кылып көрөлү. Биринчи компетенция кубулуштарды илимий жактан түшүндүрүү. Экинчи илимий изилдөө долбоорлорун иштеп чыгуу, баалоо, илимий маалыматтарды жана далилдерди сын көз менен чечмелөө. Үчүнчү бул изилдөө, баалоо, чечим кабыл алуу жана иш аракет үчүн илимий маалыматты колдонуу. Анда азыр биринчи компетенцияга токтолуп көрөлү. Кубулуштарды илимий жактан түшүндүрүү, албетте кубулуштар бул табигый кубулуштар болушу мүмкүн. Ал технологиялык кубулуштар болушу мүмкүн. Технологиялык кубулуштар деген адамдын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында пайда болуп жатат. Ошонун негизинде алынып жатат. Анда азыр ушул процесстерди карап көрөлү. Кубулуштарды илимий жактан түшүндүрүүдө бул процесстерди төмөнкү этаптар аркылуу карап көрсөк болот. Биринчи таануу. Табигый кубулуштар дегенде мисалы атмосфералык басымдын өзгөрүшү, жер титирөө, климаттын өзгөрүшү сыяктуу кубулуштарды байкоо жана аныктоо. Экинчи бул технологиялык кубулуштар жөнүндө сөз кыла турган болсок, мисалы роботтордун иштөө принциби, жасалма интеллекттин колдонулушу, энергиянын өзгөрүшү сыяктуу процесстерди таануу. Дагы бир кадамын карап көрөлү. Бул процесстерди этаптары куруу, математикалык модельдер менен компьютердик модельдөө. Же болбосо колдонуу, табигый кубулуштарды пайдалануу, мисалы жел энергиясы, шамал энергиясы десек болот, суунун кыймылын энергияга айландыруу.
Ал эми технологиялык кубулуштарды колдонууда, мисалы нанотехнологияны медицинада же өнөр жайда колдонуу, жасалма интеллекттин жардамы менен маселелерди чечүү. Ошондой эле баалоо. Баалоодо натыйжаларды талдоо, мисалы кубулуштардын натыйжаларын илимий жактан баалоо, алардын коопсуздугун, эффективдүүлүгүн жана экологиялык таасирин изилдөө. Ошондой эле оптимизациялоо. Бул процесстерди жакшыртуу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу, мисалы энергиянын сарамжалдуулугун жогорулатуу үчүн. Мына ошентип табигый кубулуш менен технологиялык кубулуштун айырмасын карап өттүк. Жыйынтыктап айта турган болсок, табигый кубулуш бул жер титирөө. Бул тектоникалык плиталардын кыймылынан улам пайда болчу кубулуш, аны илимий жактан сейсмология изилдейт. Ал эми технологиялык кубулуш, жасалма интеллект бул маалыматтарды иштетүү жана маселелерди чечүү үчүн алгоритмдерди колдонуу. Ал компьютердик илимдер изилдейт. Жыйынтыктап айтканда, кубулуштарды илимий жактан түшүндүрүү бул илимдин негизги милдети. Ал аркылуу табиаттын жана технологиянын сырлары ачылат. Ошол эле учурда адамзаттын өнүгүшүнө чоң салым кошот. Мына ошентип биз астыда биринчи компетенция жөнүндө сөз кылдык. Азыр экинчи компетенция жөнүндө кыскача айтып өтсөк. Илимий изилдөө долбоорлорун иштеп чыгуу, баалоо, илимий маалыматтарды жана далилдерди сын көз менен чечмелөө. Мына ушул компетенцияга ээ болгон окуучуларда төмөндөгү этаптарды карап көрсөк болот. Албетте окуучулар изилдөө долбоорун иштеп чыгыш керек. Ал үчүн маселелерди аныктай алыш керек, гипотезаларды түзүү, методологияны тандоо, изилдөө этаптарын пландай алыш керек. Же болбосо изилдөөнү баалоо, маалыматтардын сапатын текшерип, гипотезаны текшерип, натыйжаларды талдап, жыйынтык чыгара алыш керек. Ал эми үчүнчү, илимий маалыматтарды жана далилдерди сын көз менен чечмелөө үчүн маалыматтардын булагын текшерип, далилдердин бекемдигин текшерип, чектөөлөрдү аныктап, альтернативдүү түшүндүрмөлөрдү карай алыш керек. Мына ушул учурда гана биз илимий изилдөө долбоорун иштеп чыгуу, баалоо, илимий маалыматты жана далилдерди сын көз менен чечмелей алат. Үчүнчү компетенция. Мына PISA 2025-тин илимий компетенцияларынын эң акыркы бул үчүнчү өзгөчө бир бөлүгү изилдөө, баалоо жана чечим кабыл алуу жана иш аракет үчүн илимий маалыматты колдонуу. Бул компетенцияларга ээ болуу үчүн окуучулар маалыматты чогултуп изилдей алышы керек, маалыматтарга баа бере алышы керек, өз алдынча чечим кабыл алышы керек. Иш аракеттерди ишке ашыруу, натыйжаларды баалоо жана отчеттоо, маалыматты колдонуу жана жайылтуу, үйрөнүү жана өнүктүрүү. Мына биз астыда PISA 2025-те илимди баалоо системасындагы окуучулар кандай компетенцияларга ээ болушу керек деген аныктамаларды гана карап өттүк. Биздин курстун мазмуну жөнүндө астыда да кесиптештер сөз кылганда, мына ушул мисалдарды тесттин суроолору кандай контекстте жоолуп жаткандыгы жөнүндө кененирээк чечмелеп айтып беришет. Анда биз андан ары сөзүбүздү уланталы. Мына ушул компетенциялардын калыптанышына таасир этүүчү 3 фактор бар. Бул албетте биринчиси контексттер. Контексттер жеке, локалдык, глобалдык деп бөлүнөт. Контекст деген сөздүн өзүн чечмелей турган болсок, албетте бул окуучулар билимди концептуалдык түшүнүүнү өздөрү изилдөө сабагында куруп алып жатат мугалимдин жардамы менен. Ушул алынган билимди иш жүзүндө, практикада кантип колдоно алат дегенди билдирет. Мүмкүн ал билимди жеке өзүнүн инсан катарында өзү үчүн колдонуп жатабы? Канчалык деңгээлде колдоно алат? Локалдык деңгээлде, албетте бул улуттук деңгээлде. Канчалык деңгээлде ошол билимди өзү колдонуп жатат жана глобалдык деңгээлде. Бүгүнкү күндө мына бардык мамлекеттерде стандарттарын бекитип жатканда, мисалы Япониянын кымдыла жакында биз тааныштык, ал жерде айтылып жатат. Баланы өзү жеке инсан катарында эле өзү үчүн гана жашаганга үйрөнбөстөн, ал улуттук жана глобалдык деңгээлдеги маселелерди, көйгөйлөрдү түшүнүп, чече алышына үйрөтүү азыркы стандарттардын талабы болуп жатат. Мына ошондуктан биз ушул 3 контекстке тең үйрөтүүбүз зарыл экен. Андан сырткары биз сабактын пландарын түзүп жаткан кезде мугалимдер ушул баалоо үчүн ушул суроо бергенде 3 контексттин түрүн колдонсок болот. Жеке, локалдык жана глобалдык. Анда келгиле, азыр бир сабактын мисалын карап көрөлүчү.
Мисалы, контексттер жеке, улуттук жана глобалдык дедик. Алардын мазмунун азыр айтып өттүм. Мисалы, жеке дегенде күнүмдүк жашоого тиешелүү суроолор. Мисалы, мен силикаттар темасына тапшырмаларды даярдап койдум, окуп көрөлү. Үйүңүздөгү айнек буюмдар, кафел же кирпич силикаттардан жасалган. Алар кандай химиялык касиеттерге ээ жана эмне үчүн дал ушул материалдан тандалат деген суроону берсем, бала күнүмдүк жашоосунда колдонуп жүргөн буюмдар менен кармап көрүп, ойлонууну жаратат. Экинчи, эгерде улуттук деңгээлдеги ойлонуусун өнүктүрүүгө жардам бергим келип жатса, анда өлкөдөгү өнөр жайды, экономиканы жана экология менен байланышкан суроолорду тандашым керек. Мисалы, ушул эле темада өлкөбүздө айнек жана кирпич калдыктарын кайра иштетүү боюнча кандай иш-аракеттер өткөрүлүүдө? Албетте, балдар бул жөнүндө ойлонуп көрүшү керек. Анткени биз айнектин калдыктарын, цементтин калдыктарын, ар кандай курулуш иштерин жүргүзгөндөн кийин биз аларды кайра каяка тапшырып жатабыз? Ошондой тапшыра турган атайын орундуктар барбы? Же болбосо ал калдыктар жөнүндө ойлонулган кимдер, организациялар барбы деген ойлорду жаратыш керек балдарда. Ошондой эле глобалдык деңгээлде силикат өнөр жайы жалгыз эле биздин өлкөдө эмес, бул дүйнө жүзү боюнча силикаттардын колдонуу тармагы кеңири экендигин, өндүрүштөр абдан көп экендигин маалымат берүү менен бирге, дүйнөлүк деңгээлде бул маанилүү маселелер менен байланышкан суроолорду берсек болот. Мисалы, дүйнө жүзүндө курулуш материалдардын экологиялык зыяндуулугун азайтуу үчүн кандай жаңы технологиялар иштелип чыгууда? Албетте, бул суроолорго жооп алуу үчүн алар интернет ресурстарынан маалыматтарды издеп, ойлонуп көрүшү керек. Мына ошентип, биз астыда контексттер жөнүндө сөз кылдык. Демек, ар бир мугалим ошол окуучунун билимин баалоодо дагы ушул контексттерде критерий катарында колдонсо да болот дегенди түшүндүрөт. Азыр болсо билим жөнүндө сөз кылалы. Окуучулар бүгүнкү күндө кандай билимге ээ болуш керек? Биринчи, бул мазмундук билим, процедуралык билим, эпистемикалык билимдер. Мазмундук билим дегенде биз буга чейинки ар бир сабакта элестетсек, формулаларды жаттоо, аныктамаларды жаттоо, эрежелерди айтып берүү, аларды дептерге жазуу жана башка абдан көп маалыматтарды ар бир предмет балдарга берип, экзамен тапшыруу сынактарына катуу даярдык көрүү менен көп убакыт кетирип алектенчү элек. Азыркы учурда мазмундук билимдин нормативдери ар бир мамлекет өзүнүн стандарттын программасын жазган учурда белгилүү бир гана илимий терминдерди, алардын жашоосунда колдонулуп турган өтө маанилүү болгон гана түшүнүктөрдүн иретин түзүп сунушташат. Мисалы, мазмундук билимге азыр токтолуп көрөлү, ар бир билимге. Дагы эле ушул теманын тегерегинде карайбыз. Мазмундук билим дегенде биз фактыларды, түшүнүктөрдү, мыйзам ченемдүүлүктөрдү айтабыз. Ал эми процедуралык билим дегенде методдор, ыкмалар, алгоритмдер, башкача айтканда кадамдарды айтабыз. Ал эми эпистемикалык деген билимдин келип чыгышы, илимий далилдерди баалоо. Мына азыркы учурда өзгөчө мазмундук билимге таянып, мына ушул процедуралык жана эпистемикалык билимдерди калыптандыруу өзгөчө актуалдуу. PISA 2025-те окуучулардын билимин текшерүүдө, мисалы, экинчи деңгээлге чыгуу үчүн ушул билимдери калыптанышы керек экендигин талап кылып жатат. Себеби бүгүнкү рынокто, эмгек рыногунда балдар иштеп кете алыш үчүн, ийгиликтүү иш алып барыш үчүн мына ушул билимдер окуучуда жетиштүү калыптаныш керек. Мисалдарга токтололу, анда силикат өнөр жайы жөнүндө айтып кетейин. Силикат өнөр жайынын мисалында, мисалы, мазмундук билимди окутуп жатсам, мен силикаттардын курамын, структурасын, классификациясын жана касиеттерин берем. Бул учурда эмне, кандай деген суроолор берилет. Мазмундук билим ойлонууну талап кылбайт. Мазмундук билимдин жообу окуу китебинде болот. Алар даяр жоопторду гана айтып беришет. Ал эми процедуралык билимде ойлонууну бир аз талап кылат. Мазмундук билимге караганда бул татаалыраак. Мисалы, ал жерде кантип аныктоого болот деген суроону берсек болот. Ал эми эпистемикалык билим, бул билимге ишене алабызбы?
Мисалы силикаттар тууралуу билимдин келип чыгышы илимий далилдердин ишенимдүүлүгү деп атат. Биз астыда да бул жөнүндө суроолорду карап өттүк. Жана келечектеги альтернативдүү түрдө силикаттардан башка дагы жылуулук өткөрүмдүүлүгү жакшы заттар, жаңы заманбап жашоого керектүү болгон буюмдар колдонуп жатат. Ошолордун келечекте алдын ала айтып, ошол билимди ишенимдүү түрдө айтып бере алыш керек. Мына ушул жөнүндө сөз болуп жатат. Мисалы тапшырмаларын карап көрөлү. Дагы тереңирээк түшүнүү үчүн мазмундук билимде мындай тапшырмаларды беребиз. Цементтин пайда болушунун модельдик схемасын түзгүлө деген. Анда окуучулар кыйналбайт, окуу китебин ачат, чийки зат каякта өндүрүлүп атат, айталат. Өндүрүшкө барды, андан колдонула турган буюмдар чыкты. Мисалы айнек бул химиялык зат, ал эми айнекти алыш үчүн эмнелер колдонулуп атат, өндүрүштө кантип чыгып атат, каякта колдонулуп атат. Бул өтө деле ойлонууну талап кылбайт. Бизде окуу китептеринде мазмундук билим көбүрөөк басым жасалат. Ал эми процедуралык билим дегенде азыр эле айтып өттүк, бул бир нече кадамдардан турат деп айттык, алгоритмдерден. Демек, силикаттардын катуулануу процессин изилдеп көргүлөчү деген тапшырманы берсек, анда балдар мисалы гипсти алат, силикат катарында, же болбосо цементти алат, аны суу менен аралаштырып, катуулануу убактысын жана факторлорун аныкташат. Бул ойлонууну талап кылат. Эмне үчүн дегенде, ал канча грамм сууга канча гипсти кошуш керек, канча убакытта ал тез катып калып жатат. Ал канча өлчөмдө алыш керек, канча өлчөмдө сууга, канча өлчөмдө гипсти кошсо, ал өзүнө керектүү жерде иштеткенге жарайт. Мына ушунун бардыгына бир нече жолу алар этаптары менен туура жасаш керек. Бул биринчи. Экинчиден, кандай фактор таасир этип атканын дагы эске алыш керек. Жана канча граммга канча грамм кошуш керек экендигин алар бир нече жолу өлчөп, тактап, санап отуруп анан бул ишти жасашат. Мына ошондуктан процедура деген сөздүн өзүнүн этабы менен аткарылат дегенде түшүндүргөн сыяктуу эле, балдар ошол этап менен аткарып туура жыйынтыкка келиш үчүн абдан кылдаттыкты талап кылат. Бул жерде ойлонууну талап кылат. Ал эми эпистемикалык билимде жашыл цементти иштеп чыгуу мүмкүнбү деген суроону койсок болот. Албетте жашыл цемент жөнүндө балдарда билим бар болсо, анда алар ойлорун айта алат. Эгерде жок болсо интернет булактарынан карап көрсө болот. Бул жөнүндө биз астыда айттык, окуучулар альтернативалык материалдар боюнча илимий макала же презентациялар даярдаш керек. Анткени айнектерди, цементтердин калдыктары курулуш иштеринде абдан көп массалык түрдө калат, бирок ал таштандыларга барып ташталып жатабы же кайра иштетиш керекпи деген суроонун үстүндө ойлонууга алып келет. Жана жашыл цементтин келечеги жөнүндө ойлорун айтышат. Бул чындыкпы, бул теориялык билим, буга ишенсек болобу деген сыяктуу ойлорун аргументтештиришет. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө ПИЗАнын тапшырмалары сөзсүз түрдө эле мазмунду текшербестен процедуралык жана эпистемикалык билимдерин текшерүүгө арналат. Азыр болсо илимий идентификация. Мына биз азыр компетенцияга таасир этүүчү факторлорду санап жатабыз. Биринчи контексттер жөнүндө айттык. Компетенциянын калыптанышына таасир этүүчү фактор. Экинчи билим жөнүндө айттык. Азыр болсо илимий идентификация жөнүндө сөз кылалык. Илимий иденттүүлүк, илимий идентификация. Бул аныктаманы слайдтан окуп алалы биринчи. Бул илимий капитал жана эпистемикалык ишенимдер. Багыттар жана диспозиция, экологиялык маалымдуулук, тынчыстануу жана аң сезим. Булардын ар бирине мисалдын жардамы менен токтолуп көрсөк, дагы эле ушул эле темадан алыс кетпей эле силикат өнөр жайынын мисалында талдайлык. Биринчи илимий иденттүүлүк деп айттык. Бул тармактагы адистердин экологиялык проблемаларга жоопкерчилигин түшүнүүсүнө таасир этет. Экинчи илимий капитал жана эпистемикалык ишенимдер. Калктын бул тармактын экологиялык таасири тууралуу канчалык маалымдуулугу бар же маалыматы бар жана ал ишенимин аныктайт. Үчүнчү экологиялык маалымдуулук, тынчсыздануу жана аң сезим, экологияга байланышкан билим жана мамиле, адамдардын экологиялык көйгөйлөргө тынчсыздануусу жана алардын аң сезиминин деңгээли болуп саналат. Мына азыр биздин Кыргызстанда өзүбүздүн билим берүү стандарттарыбызды иштеп чыкты. Ушул билим берүү стандарттарында
илимий иденттүүлүк, ошонун ичинде улуттук иденттүүлүк, деги эле кыргыз жаран концепциясы дагы сиңирүүгө аракет кылышты. Ал жерде айтылып жатат, ар бир бүтүрүүчү, ар бир инсан ошол өлкөсүндө жашап жатканда ал өзүнүн өлкөсүнүн чыныгы атуулуу, жаратман болуш керек, чынчыл болуш керек, акылдуу болуш керек. Ошол эле учурда алар өзүнүн экологиясы менен бирге экономикасын өркүндөтүүгө даяр болуш керек деген баалуулуктар сиңирилди. Мисал катарында, эгерде биздин өлкөбүздө силикат өнөр жайы абдан жакшы өнүгүп, көптөгөн курулуштар иштеп жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ошол Кыргызстандын жараны катарында ал ойлонушу керек. Силикат өнөр жайы өндүрүшү айлана чөйрөгө улуттуу таасир этет. Кандай таасир этет? Мына бул сүрөткө көңүл бурсаңар, абдан кирдеген территорияны көрүп турабыз. Ал жерде көмүр кычкыл газын бөлүп чыгаруу менен климатка терс таасирин берет. Бул биринчиден. Экинчиден, жер казынасын, же болбосо ошол сырьёну интенсивдүү пайдалануу менен ландшафттарды дагы өзгөртөт. Ага да таасир этет. Жана ошондой эле суунун жана абанын булганышына да себепкер болот. Бул албетте эң чоң үстүнөн алган көйгөйлөр. Андан башка дагы абдан көп майда көйгөйлөрдү санай берсек болот. Демек анда ал өзүнүн экологиясын, экономикасын өркүндөтүүгө даяр инсандар болсо, бул жөнүндө олуттуу ойлонууга даяр болуш керек. Мисалы, бул сүрөттү карайлычы. Бул сүрөттө биз көрүп турабыз. Биз астыңкы сүрөттө кирдеген шаар, алардын булганган суусу, ландшафттарды көрүп турсак, а биздин келечекте биздин өлкөбүз таза жана ошол эле учурда бул өнөр жайды өндүрүү менен төмөндөгүдөй ийгиликтерди көрүшүбүз керек. Сүрөттө мисалы айнек жана кирпич калдыктарынан кайра иштетүү процесси чагылдырылып турат. Бул экологиялык маселелерди чечүүгө багытталган иш-чаралардын бири болуп саналат. Кайра иштетилген материалдар курулуш тармагында кайрадан пайдаланылып, табигый ресурстарды үнөмдөөгө жардам берет. Демек, биз балдарды ушул калдыктарды, эгерде бизде ошол завод, фабрика иштеп жаткан болсо, ал калдыктарды иштете турган заводдорду куруу менен бирге ресурстарыбызды да үнөмдөп, ошол учурда экологияны да сактап калууга үйрөтүшүбүз керек. Экинчиден, сүрөткө көңүл бурсаңыздар, жергиликтүү жана импортталган материалдардын айкалышын байкоого болот. Бул Кыргызстандын курулуш индустриясында өзүнчө өндүрүштүн өнүгүшү менен бирге тышкы рыноктор менен кызматташтыктын маанисин көрсөтөт. Демек, сүрөт курулуш тармагында силикат материалдардын ролун, өндүрүштүн заманбап ыкмаларын жана экологиялык туруктуулукка умтулууну чагылдырып, өлкөнүн индустриясынын потенциалын ачып көрсөтөт. Мына ушундай сыяктуу сүрөттөрдүн жардамы менен балдар алдыдагы келечекти көрө алып, ал жөнүндө ойлорун талкуулап, аргументтештире алыш керек экен. Мына ошентип PISA 2025де биз астыда илимди баалоо системасы менен таанышып өттүк. Келиңиздер, эми азыр болсо PISA 2025де табигый илимдер сабаттуулугун тестирлөө үчүн контексттер менен таанышып өтөлү. PISA 2025 табигый илимдер сабаттуулугун тестирлөө үчүн контексттер бул жеке, жергиликтүү, же улуттук деп айттык, же локалдык деп айттык, жана глобалдык. Бул жөнүндө мен жетиштүү маалыматтарды айтып өттүм. Эми ушул инсандык, улуттук, глобалдык деңгээлдеги тематикалык бөлүмдөр кайсылар болду экен? Ал сунушталган PISA-нын контекстинде. Булар жалпы эле ушул 3 контекстти камтый турган бөлүмдөр же областтар деп коебуз. Бул ден соолук жана оорулар. Экинчи, жаратылыш ресурстары. Үчүнчү, бул айлана чөйрөнүн таасири жана климаттын өзгөрүшү. Төртүнчү, катаклизмдер. Бешинчи, заманбап илимий техникалык жетишкендиктер жана чакырыктар. Мына ушул 5 бөлүм менен PISA 2025де табигый илимдер боюнча сабаттуулукту тестирлөө үчүн ушул контексттердин негизинде текшерилет экен. Азыр мына кыскача эле карап өтөлү. Жеке инсандык деп айттык. Бул жерде ден соолук жана оорулар жөнүндө сөз кыла турган болсо, ошол ар бир жеке инсан өзүнүн ден соолугун чыңдоого, ар кандай кырсыктардын алдын алууга, туура тамактанууга, өз учурунда эмдөө жүргүзүүнү түшүнүш керек. Эгерде жаратылыш ресурстары жөнүндө сөз кыла турган болсок, материалдарды, тамак аштын түрлөрүн, энергияны жеке керектегенде аны үнөмдөө жөнүндө түшүнүктөр болуш керек. Же болбосо айлана чөйрөнүн таасири жана климаттын өзгөрүшү деген областта
Бул ар бир жеке инсан туруктуу кайра иштетүү практикасын, ресурстарды керектөөнүн көлөмүн азайтуу жөнүндө ойлонуш керек. Мисалы сууну колдонуп жатса, анын кантип рационалдуу колдонуш керек экендиги жөнүндө ар бир инсан билиши керек. Же болбосо катаклизмдер, жашоо мүнөзүнүн факторлорун тандоо тобокелдүүлүктү баалоо. Өзү жашап жаткан аймакта кандай коркунучтарды билсе, алар жаратылыштын кырсыктарынын алдын алыш үчүн ал дайыма ошого даяр болуш керек. Жана заманбап илимий техникалык жетишкендиктер жана чакырыктар, мисалы жаңы материалдар, түзүлүштөр жана процесстер. Эгерде улуттук деңгээлде, локалдык деңгээлде дейли, анда мындай ден соолук жана ооруларга келгенде ооруларды көзөмөлдөө, алдын ала, инфекцияларды жугушу, тамактануу параметрлери, семирип кетүүнүн алдын алуу жана калктын саламаттыгы жөнүндө. Ал эми жаратылыш ресурстарында калктын санын колдоо, жашоонун сапатын, коопсуздугун, азык-түлүктү өндүрүү, энергия менен камсыздоо деген көйгөйлөрдү билиш керек. Айлана чөйрөнөгө келгенде мына калкты бөлүштүрүү, таштандыларды башкаруу, катаклизмдер, тез өзгөрүүлөргө, мисалы жер титирөө, катаал аба ырайына, мына ушулардын баарына тобокелдиктерди баалап, буларды билиши керек. Жана заманбап илимий техникалык чакырыктарда жаңы материалдар, түзүлүштөрдү, процесстерди билиш керек. Ал эми глобалдык деңгээлде мынакей пандемия, азык-түлүк коопсуздугу, калыбына келүүчү жана калыбына келбөөчү энергияларды билүү, мына ушулардын баардыгы глобалдык деңгээлдеги суроолорго кирет экен. Мына ошентип жыйынтыктай турган слайдыбызга көңүл буруңуздар. Бул жерде дагы деле болсо ушул эле теманын тегерегинде мисалдар менен келтирип өтөлү. Силикат материалдар жана менин турмушумда мааниси деген суроону кое турган болсок, бул жеке инсан катарында менин үйүмдө жана мектебимде силикаттар кайда колдонулат? Силикаттар болбосо жашоо кандай болмок? Мен силикат материалдары боюнча эмнени өзгөртмөкмүн деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүзсө, бул жаратылыш ресурстары жөнүндө сөз болуп жатат. Жана жеке инсан катарында өзүнүн ушул материалдарга карата маанисин суроолорго жооп бере алыш керек. Ал эми экинчи, Кыргызстандагы силикат материалдардын улуттук экономикадагы мааниси жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул улуттук деңгээлде, локалдык деңгээлдеги суроолор. Бул дагы жаратылыш ресурстарына кирет. Демек, мында Кыргызстандагы кыш жана цемент заводдору жергиликтүү материалдарды колдонуу курулуш индустриясын өнүктүрүүгө кандай жардам берет? Импорттук жана жергиликтүү силикат материалдарын салыштыргыла деген тапшырмаларды аткарсак болот экен. Ал эми глобалдык деңгээлде силикаттар жана экология, глобалдык чакырыктар деген теманын тегерегинде суроолорду камтысак болот. Мисалы, бул жерде цемент өндүрүшүнүн экологиялык көйгөйлөрү, айнек калдыктарын кайра иштетүү, жашыл курулуш материалдарын келечеги деген тапшырмаларды, суроолорду аткаруу менен балдарды айлана чөйрөнүн таасирин жана климаттын өзгөрүшүнө заманбап илимий техникалык жетишкендиктерге, чакырыктарга үндөсөк болот экен. Мына ушундай суроолорду түзүү менен биз өзүбүздүн PISA 2025-те окуучулардын биз билимин, мазмунун камсыз кылууда ушул контексттерди эске алуубуз зарыл экен. Мына биз сиздер менен алдыда PISA 2025-ке даярдык көрүүнүн астында мугалимдерди ушул курстан өткөрдүк. Ал курстун мазмуну дагы астыда ачылат, ал жөнүндө дагы кесиптештер сөзүбүздү улантат. Мен кыскача ушул PISA 2025-ке даярдануунун алдындагы мугалимдерди кайра курстан өткөрүү үчүн мугалимдерди ушул PISA компетенцияларын өнүктүрүү аркылуу окуучулардын табигый илимий сабаттуулугун жогорулатуу деп аталган курстун мазмуну эмнелерди камтый тургандыгы жөнүндө кыскача айтып өттүм. Саламатта калыңыздар.